Ар бир жаныбардын этинин пайдасы ар башка. Жылкынын эти. Жылкы ар дайым пайдалуу чөптөр менен тамактангандыктан этинде дарылык касиеттери абдан көп. Уйдун этине салыштырмалуу 8 эсе бат сиңет. Холестерин жок. Бул чуңдарды чыңдап өттүн жакшы иштешин шарттайт. Боордун жабыркаган ткандарын калыпка келтирип, гемоглобинди көбөйтүп жана эркектин бел кубатын көтөрөт. Кийиктин эти. Кийик эти минералдарга жана витаминдерге абдан бай. Башка эттерден өзгөчөлүгү бул витаминдер группасы жана темир көп. Көбүнчө салат жапырактары, козу карындар менен жегенге сунушталат. Ичибиздеги мите курттарга өтө пайдалуу. Ошондуктан коркпостон пайдалана берсек болот. Уйдун эти сөөктү, булчуңдарды жана кан тамырларды чыңдап, көрүүнү жакшыртат. Курамында темир көп болгондуктан гемоглобинди көтөрөт. Жаракаттан, жугуш доорудан, күйүктөн бат айыгууга шарт түзөт. Урук чыктагыч бездин иштөөсүн жакшыртып жана уруктун иштелип чыгышын шарттайт. Башкысы диеталык азык. Этинин 60% сиңет. Уйдун этинин курамы фосфор, магний, калий, цинк жана В, Д витаминдерге бай. Топоздун эти. Уйдун этине караганда пайдалуу заттар, анын ичинде темир абдан көп. Ал эми холестерин аз өлчөмдө. Организмдеги зат алмашууну жакшыртып, операциядан кийин бат ден соолугубузду калыбына келтиргенге жакшы жардамын тийгизет. Анемиядан жабыркагандарга табылгыс азык. Төөнүн эти. Курамында белок абдан көп жана уйдун этине салыштырмалуу май 2 эсе аз. Эти, кымызы, сүтү кургак учук менен ооругандарга жана иммунитети начарлагандарды калыбына келтиргенге жардам берет. Анемия, варикоздо этти жесе оорудан айыгууга табылгыс жардамчы. Кой эти. Курамындагы лецитин уйку безин жакшы иштетет. Шорпосу гастриттен жабыркагандарга пайдалуу. Тиштин кариесин алдын алат. Эн безинин барсылдагында оорудан айыгууга жардамчы. Ал эми кой этинде Е витамини бар болгондуктан терибизге өтө пайдалуу. Дагы айта кетпесек болбойт, башка эттерге салыштырмалуу кой этинин сиңиши кыйын жана холестерин абдан көп. Көп жесе жүрөк кан тамыр ооруларына алып келет. Кант диабети, гепатит, гипертония, холецистит, өттүн таш оорусунда ашкасан ичегинин жарасы жана подагра менен жабыркагандарга кой эти сунушталбайт. Жаш балдарга жана карыларга козунун этин берүү оң. Эчки эти. Уйдун жана койдун этине салыштырмалуу жакшы сиңет. Койдукуна караганда холестерин төмөнүрөөк. Ашказан ичегилердин иштөөсүн жакшыртат. Карылар, жаш балдар жана өнөкөт оорусу барлар курчубай турган кезде жей беришсе болот. Аюунун эти. Жарым жыл убакыт уктап жатып, өзүнүн организмине керектүү азыктарды топтогонго жетишет. Эттин курамында В витамини, цинк жана темирге өтө бай келет. Мите курттардан жана жагымсыз жыттардан арылууга пайдаланса болот. Койон эти. Бул белоктордун чемпиону десек болот. Ден соолугубузга уйдун эти 60% сиңимдүү болсо, коёндун эти 90% сиңимдүү. Эт абдан жумшак жана жеңил олтурат. Диета кармаганга ыңгайлуу. Курамында холестерин төмөн болгондуктан жаш балдарга, карыларга, өнөкөт оорусу барлардын бардыгына болот. 100 грамм коён этинен 4 грамм гана май бөлүнүп чыгат, деп диетолог жазуучу Лиза Янг өзүнүн китебинде билдирген. Каз жана өрдөк эти. Организмде уулардын топтолушун жететет. Жаштыкты узартат, жараларды батыраак айыктырат, көк боордун иштешин жакшыртат. Иммунитети төмөндөр жана кургак учук менен ооругандарга жакшы азык. Бирок жылына майрамдарда бир рет жегенге сунушталат. Ал эми өрдөк этинде майлуулугу каздын этине караганда азыраак. Мурун кургак учук ооруларына колдонуп келишчү. Тоок эти. Жеңил, бат сиңүүчү эт. Андыктан операциядан жана инсульт, инфаркттан кийин тамак жасап беришет. Нерв системинин, жүрөктүн жана өттүн калыптагыдай иштешине көмөк берет. Үндүк эти. Эти жеңил сиңет. Өнөкөт оорусу жоктордун баарына жегенге болот. Ички органдары ылдый түшкөндөргө энурезде, төрөттөн кийин шишикте жеш сунушталат. Көбүнчө кышкыга эң жакшы азык-түлүк. Балык эти. Курамында белоктон тышкары фосфор, цинк бар. Эти менен майы организмдеги жаман холестеринди чыгарат. Нерв системинин жана урук чыктагыч бездин иштөөсүн, эс тутумду жакшыртат. Рактын жана эрте алжып калуунун алдын алат. Чачты өстүрөт, теринин абалын жакшыртат.